адвокат жалдап сотко кайрылайын десем, баарына эле акча керек. Жок, андай эмес. Коомдук биринчи каналдын көрөрмандары акысыз адвокат долбоорунун алкагында укуктук маселелерине байланыштуу адвокаттардан бекер кеп кеңештерди алса болот. Жарандар адистерге телефон, сайт, электрондук почта, WhatsApp, Telegram жана башка социалдык түйүндөр аркылуу көйгөйлөрүн айтып кайрыла алышат. Телеграмдан тышкары КТРКнын коомдук тармактардагы бардык баракчалары аркылуу да кабыл алынат. Комиссия тарабынан көрсөтүүдө 1-2 же 3 телекөрүүчү тандалып алынат. Анан алар андан ары акысыз адвокат менен камсыз болушат. Аны биз 3 орган тең көзөмөлгө алып, алардын ишин аягына чейин чыгарабыз да. Биздин негизги максат ошол жыйынтыкты көрсөтүү. Долбоор өлкө боюнча бардык көрөрмандарга жеткиликтүү. Жазык жана жарандык иштер боюнча мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардамдар берилет. Көрсөтүү жумасына бир жолу коомдук каналдын эфири аркылуу түз эфирге көрсөтүлөт. Вот этот проект, он призван помочь таким людям. Бул долбоор юридикалык жана укуктук жактан камсыз болгон жарандарга туруктуу жардам берүүгө муктаждарга, аны менен катар эле ошол эле жарандарга жардам берүүгө багытталган. Ал эми долбоордун алкагында программанын жүрүшүндө бизде квалификациясы жогору болгон мыкты юристтер бардык муктаждарга жардам берип кеңештерин айтышат. Долбоордун алкагында 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Адвокаттар КТРКнын жамааты жана укук коргоо органдары жарандарга ар тараптан юридикалык колдоо көрсөтүп, максаттарын ишке ашырышат. Координациялык борборго кайрылып, координаторлор ушундай жардам берип, андан ары жолдомо кылууга ушундай мүмкүнчүлүк алууда. Бул тарыхый окуя. Бул биринчи жолу Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык тарыхында биринчи жолу ушундай жакшы теледолбоор болуп, мындан ары жарандарыбыз акысыз адвокат алганга чоң мүмкүнчүлүк алууда да. Коомдук биринчи каналдын карамагында 6 канал соңку жылдарда жарандар үчүн пайдалуу болгон түрдүү багыттагы программаларды көрсөтүү менен көрөрмандарды көбөйтүүдө. Мындан ары да калкка жардамы тие турган социалдык программаларды ишке ашыруу боюнча иш жүргүзөт. Акысыз адвокат программасынын алкагында кайрылган жарандардын көйгөйүн чечүү жагы КТРК тарабынан көзөмөлгө алынып, анын жыйынтыгы элге маалымдалып турат. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Фал АТО 24.